Настарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз кыргыз пловунун даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 300 грамм жайдары күрүч, 1 пияла өсүмдүк майы, 3 сабиз, 2 пияз, 300 грамм ет, чеснок, ачуу калемпир, туз, зире ушулар керек болот. Биринчи биз пиязыбызды турап алабыз. Сабизди да турап алабыз. Казаныбызга өсүмдүк майды күйүп алабыз. Кызыган майыбызга этибизди салып алабыз. Etibizdi kuruduk, piyazı salıp alabız. Piyazda kızıl kuş kuruyubuz. Sabizin jarımını salıp kuruyubuz. Jarımını keyin salabız. Mına kızartıp kuruduk. Piyaz menen sabizdi, kalgan sabizdi da salabız kazanımızga. Өтө көп куурубайбыз, бир аз эле кууруйбуз. Жарым аш кашык туз кошобуз. 1 литр суу куябыз. Жарым чай кашык зире кошобуз. Калемпирди кошобуз. Чеснокду да салып алабыз. 20 мүнөт кайнатабыз. Тузуну көрүп алабыз. Күрүчтү салардан алдын. Жарым аш кашык туз салып алабыз. Күрүчүбүздү 3 жолу жууп тазалап алдык. Эми салып алабыз. Суу аз экен, суу күйүп алабыз 1 пияла. Кашыгыбызды салганда ушунча болуш керек суу. Сууну тартып алды күрүчүбүз. Эми ортого күйүп, үстүнө дымдап коебуз. Үстүнө жаап 15 минутка коебуз. Пловубуз бышты. Плов даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.